Кулдаева Салтанат Айткуловна Элек көйгөй коомдук бирикмесинин Чүй областы боюнча тең төрайыммын. Азыркы биз жашап жаткан коомдо жакырчылык абдан өкүм сүргөн. Бул жакырчылыктын бирден бир себеби болуп биздин ушул жергибиздеги жумушсуздуктун айынан болуп жатат. Жана ошондой эле мамлекеттин карапайым элге болгон колдоосу төмөн болгондуктан жана ошондой эле көңүл бурулбастыктын айынан болуп жатат. Мисалы үчүн биздин ушул Чүй областына караштуу Кемин районуна көптөгөн заводдорду, фабрикаларды курганга болот. Биринчи эле айта турган нерсем, бизге ошол мурдакы ошо советтер убагында эле газ киргизилген. Токмок жактан аркы 11 жылга жакты көздөй келип, ошол 11 жылгадан токтоп калган болчу. Кийин газ кирет, тартылат деп, бирок ошол жерде калып до сих пор Кемин шаарына, Орловка шаарына кирген жок. Эгерде ошол газды тартып, ушул Газпром менен сүйлөшүп, ушул мамлекеттик деңгээлде ушул маселе чечиле турган болсо, ошол 11 жылгадан Алмалуу айыл өкмөтү аркылуу Орловка шаары Кемин шаарына чейин тартып келгенде, биринчиден ушул Алтын кен ишканасы полный газ менен камсыз болмок. Ошондой эле жашоочулар Кемин шаарында, анан Орловка шаарында ар бир шаарда 10 миңден ашык жашоочу бар. Ошонун ар бири газ менен камсыз болмок. Жана ошондой эле ушул заводду иштетүүдө ушул газ колдонулат экен, жанагы арматура чыгара турган жана сеткамат чыгара турган заводдо иштетүүдө газ колдонуш керек экен. Эгерде ушул газды тарттырып келип туруп, ошол заводду иштете турган болсо куруп, анда ал жерден сөзсүз түрдө биринчи жакырчылыктан чыгуу үчүн жумуш орду менен камсыз болот жергиликтүү жашоочулар, жана ошондой эле ушул жергиликтүү эменин бюджетине акча түшөт. Экономикасы көтөрүлөт, башкача айтканда. Жана ошондой эле бул жактан эгерде мындай чечилбеген маселе, жер маселеси болуп эме болсо, анда бир жөн эле, бирок ошол жакта чечилген уже трансформация болгон жер дагы бар экен. Ошол шарттын баары түзүлгөн экен ушул заводду иштетүүгө. Эгерде ушул газды тартып келип, ошол заводду иштетип койсо, биздин кеминдиктер үчүн абдан чоң бир эме жакшы жаңылык болот эле. Салтанат Айткуловна, айтып кетиңизчи, ушул сиз айтып аткан нерсенин баардыгын ким токтотуп атат? Мисалы үчүн мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин иштесе болот да, конституция боюнча беренелерди билесиз. Ошо негизи деген иштетиш керек болчу, анан бул жактан газ тартуу кыйын болуп атат да. Ушу газ маселеси чечилбей атат. Негизгиси жергиликтүү бийлик жогору жактагы бийликке кайрылыш керек да. Ошо элдин атынанчы. Мисалы үчүн момуну кылгыла, момуну жазагыла депчи. Анан эл менен бийликтин ортосунда байланыш барбы дагы? Байланыш бар. Бул маселе боюнча элдер айтып чыккан, ушу газды тартырсаңар жакшы болот эле. Эгерде газ вообще эле жок болсо, бир жөн газ деген аркы өйдөкү айыл жакка келип токтоп калганда, ошол жактан эле тарттырганга мүмкүнчүлүк бар, оңой. Анан бул маселени көтөрүлүп, бирок карапайым элдин атынан биздин аким деле кайрылган болуш керек, кайрылчу жерлерге. Анткени акимге айтып кайрылып жатышкан элдер. Анан эмнегедир до сих пор эле газ жөнүндө биз эч нерсе уккан жокпуз. Газ кирет деп да уккан жокпуз. Ошо газ кирсе, элге көп жакшы жеңилдиктер да болмок. Жана завод да курулуп калып, жумуш орду менен камсыз болуп, жакырчылыктан чыгуунун эмеси кичине болсо дагы кадамы болмок да. Рахмат.